Ошо мисалы үчүн азыр кайра кайтарып алдык деди. Бул мисалы үчүн мурун компроводдо биз ошол жанында жашайбыз, ошол чекесинде. Суу кеткенде азыр иштетип атабыз. Мурун балыкчыларыбызды да кармап, малдарыбызды дагы айдап кетчү Өзбекстанчы. Азыр мына эми азыр эки эл өткөрүп алган үчүн эки эл ынтымакта эч кандай неме кеңири балык тутуп. Азыр эмне сөз болду? Кутушу тууралуу сөз болду, компровод тууралуу. Ал мисалы жанагы коомчулук айтып атпады беле, кемпировод өтпөсүн деген маселени коюп атышкан. Анан сиздердин чогулгандардын да талабы ушул кемпировод боюнча мындай маселени угайлы деп келишкен да. Ошо туура, ошо биз деле ошо компровод. Эмне чечилиптир, кандай деп чечилиптир? Компроводду мурун 65-жылы өтүп кеткен болсо, азыр компровод толугу менен өзүбүзгө өтүптүр. Биз ошого ыраазыбыз. Өтүптүр. Сиз кандай маалымат алдыңыз? Мен бул эми эки элдин ортосунда мамлекеттик деңгээлде чечилген иш экен. Бизге туура түшүндүрүп айтышты. Биз өзүбүздүн бардык жоопторубузга, суроолорубузга жооп алдык. Түшүнүктүү болду. Кемпировод боюнча дагы бардык чек аралар боюнча туура түшүнүктүү болду. Ошол не деп кандай жооп болду? Жагы эшик артында болгону үчүн бул жерде биз азыр бардык жерге жая бериштин кереги жок. Бирок Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилиптир бардык маселелер. Биз ошон үчүн ыраазыбыз аларга. Мисалы ошол жерде баягы жергиликтүү эл үчүн мындай ээн эркин эле баягы мурункудай тошкоолдуктар болот экен, кандай болот? Алардын бардыгын азыр жагы эшиги артында болгон үчүн бул жака чыгып алып биз жарыя кылганга мүмкүн эмес. Бирок элге, кыргыз элине жакшы болгон жер мүмкүн эмес. Сиздерге мүмкүн болбойт деп айтты ичкерide. Мамлекеттик деңгээлде чечилип аткандан кийин эки элдин ортосунда бул чогуу пайдаланабыз, мурункудай эмес деди. Ал жерде ээн эркин жүрөт, тосулбайт тосмолор деп. Элдин кызыкчылыгы үчүн болуп аткан. Жок, балыкчыларды Кыркпай татсаңар да айтам. Кыркпай татпай айтам. Аймактан, региондон, Китерден келген болсо татпай эле койсун. Мындай айтам. Жок эшикте ошо Курманкул Зулушев, ошо Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, шу бийлик өкүлдөрү отурду. Ел кирдик, неден киргенде телефонго таштагыла, металлдар таштагыла деди. Кирип таткан мүмкүнчүлүк берген жок. Анан айрым эл өкүлдөрү телефондорун алып кирдиле, өчүрүп тургула, сураныш деди. Анан кече байрактар менен таткан видеосун коюп элге мактан. Мен бул жерде мен наразымын, ачыгы. Бул кемпироводдо азыр мына эл ойлоп атат, неден чыккандар айтып атат. Биз Садыр Жапаров туура чечим чыгарды дейт. Мен наразымын, себеби ал жерде мен жетатанын сөөгү жатат ошол жерде. Мен качан ошол жерде кайсы кыргыз каерде көрдү эле? Өлүп кеткен атасынын жаткан жерин бөтөн бирөөгө дебелетип койгон. Кайтарып алып атпайбы? Жок, кайта өзүнүн жерди өзүнүн алдында сизде алдап атат. Кайтарганын барганымда ошол жерде жатат. Ошол жерде мен угуп тургула. Мен ошол жерде сүйлөйүн дедим. Ошол жерде мына азыр эмнеден чыккан аксакалдар турат, баары турат. Мактайт деп. Ба патхалинчилик кылат. Садыр Жапаров сиз жакшы иштеп атасыз, мынтип атасыз деп. Мына сыртта турган эл, ушунча эл турат, артыңарда турат, тартып атасыңар мына. Тартсаңар ачык татпа. Бул жерде мамлекеттик сиздерди бирок кээ бир сөздөрдү айтпай эле коем. Мен дагычы. Себеби мына орган адамдар турат, мен сүрөккө тартып алып, эртең жооп бериш дагы бар да. Мен коркпойм бирок. Баягы азыр мына жерде айтып атат, чыгып мактап атат. Буякта эл кыйналган менен булар кыйналбайт, булар колу коюп жашай берет оякта. Буякта биз жашайбыз, күрү чегиш керек, эртең мал сугарыш керек, кой багыш керек. Ошол күрү чеккенге мал сугаргандай ылайыктуу чечим болуптурбу, эмне болуптур? Жок, ошол айтып атат да эми суу кеткенде бошогон жер 1000 канча гектар жер бошойт деди. 1000 канча гектар деди. Бирок ал өзүбүздүн жерибиз да, угуп туруп. Ал өзүбүздүн жерди эми ошо бошоду деп атат да. Мен ошол жерде жашайм. Чоң атам дагы ошол жерде төрөлгөн. Одан чоңу дагы, короче, ким кайсы менин канымда ким болсо ошол жерде жатат. Айылым өткөн жеринде. Биз наразыбыз. Мына Сурам Мырзарыктыкта. Азыр мына акыл казакович турат эле, акыл казаковичте ошо кемпировод чакырышып, кыйнашты эле, азыр ошол жерде микрофонду өчүрүп койду. Сен каяктагы бир неме менен алып келип олтуруп, картаны алып келип олтуруп айтып атасың, далилдерди алып кел дейт президент. Далил менен сүйлөп атат, айтып атат. Платинада экита ГЭС бар, ошол Кыргызстандын пайдасында деди. Ошону эмнеге айтпай атасыңар деди. Ошол нерселерди мына мен укпасам ушунча эл укту. Ошон үчүн айтып атам, мен наразымын лично. Билбейм, мен атым Кыял. Элдин баары эле наразы. Элдин баары айылынан болом. Фамилияңыз? Булукбек уулу. Наразы болгондор картографка Мен да сүйлөйм. Кана каяка кириш керек экен, Мен Мырзарык айылынын Кароол айыл өкмөтүнө караштуу
Мырзарыға мен Кампыратта жашаймын. Ошо суунун боюндагы жээктеги үйлөрдө жашаймын. Мына 60 чыккан болсом 30 жылдын нар жагын билем да. Бүт чоңдор келип, ошол жерде балык тутушуп ойноп кетсе эле өзбекстандыктар келип. Мына биздин айыл менен басып өтөт эле. Катерди дагы иштечү ал убакта. 30 жылдын бери жагын билген болсом, мына 60 жыл болду да. Мындан бери ызычуу ошол өткөн жок бизге. Бизге өтө элек ал жер. Өткөн жок. Мына эми бизге кандай мына мыйзам негизинде өттү деп атышат да. Мыйзам негизинде өттү ушундай дейт. Аны белгисиз. Алчы, мына ушулар өттү бизге дейт. Кана өттү бизге деген чечимди булар көрсөткөн жок да бизге. Кана ошол чечим өттү деген чечим. Эч кимиңиздер айтпайсыздар. Үн чыкпайсыздар да, урушасыздар деле. Сүйлөгөн адамды жаман көрөсүздөр. Кана ошол чечимде бир адам чыгып ошол жерде микрофонго айткан жоксуздар. Кана ошол чечим бизге өттү деген чечим кана деп сураган жоксуңар. Ызылдап кайра шапа курдуңар. Концертте же болбосо бир артисттердин арасында отургансың. Театрда отургансың. Сүйлөдүңөр, азыр бардыңар, отургандар, кушаттар. Башкалар Кучакта отуруп алсаң деле толчок болот да ал жерде. Сен неге келдиң? Не себептен келдиң айтчы? Биз компромат боюнча ошол маалымат берет экен, ошону көрүп атабыз. Сен максат жок сенде. Жана эл кеч керек, кеч керек эмес, ошондойдо ошондо. Биз жер кетебеген Силерге окшоп биз да жер үчүн келдик. Ошондо эмне жер кете турган болду же кала турган болду? Ошону айтып. Айтты, кала турган болду. Кала турган болду. Болду. Сизге дагы жер керекпи? Бербейсиздер, ачык элесиз. Мындай эме кылып койсоңар амына барып Hiç kaçan biz Kempirovatты бербейбиз деген элдердин баардыгы эшикте калып атат. Мен ошол бийлик төлдөрүнө кайрылып кетет элем. Кемпироваттын мурун кандай болгон болсо ошондой калтырып коюңуздар. Эл каршы. Мен ушул эмеге келдим. Ана мына жаш келиндерди атайын сурагандан пособие боюнча айтып кетейин дегем. Мени сүдөрөп сыртка чыгарып кайрап кетишкенден кийин бирок ал сунуштарыма айттым. Азыркы бийликке мен ишенбей калдым. Бул бийликке бийлик эле керек экен. Ушул бийликтин адамдары жалган жалалары менен Bekedi 5 ay uşul jogorku kengештин депутаттарына Tuttuğunuz önce. Kengештин депутаттарына ошол партиядан жибекече. Мына кырмаган эмне бузуп атасыңар, эмне бузуп атасыңар? Эми мынакей, ошол жалдадым адамдын бири менин аркамда турат, мына. Мына ушул аялды сылагачы аялдан келди экен. Мен Мурзаева Венера. Мен ичкери кетти, асабинин кандай турат. Taş kömürden geldik. Agitatsiya adakan kimsen var. Ben bu saçlarda uzun üşüt geldi. Uyat Ece, uyat. Oldu koyun. Yaşlardan bari uzun üşünler tesir kılıyor. Anacı, bir canlarına ayıttı. Bir geç kadar işin istiyordu da. Komşu taşıydı. Oradan gelip kandadan oraya adı öldürdü Kırgızistan'da. Anam oradan gelip aytayım dedi. Yalın. Biz Kempirovattın boyundan geldik. Kempirovatты sen hazır kartanı bilgiler, gelişini görgüle de oşa barbaysın derdi. Жалған информация бербей. Талаш мәселе жаралып жатқан ошол Кемпироват сусактагычынын боюндагы Кызылоктябрь айлык көлүнө караштуу Кызылоктябрь айынын тургуну ошол жерде бул жерге келиштен максат Өзбекстанда өтүп кетпесин деген жалганбы? Жеткен жок. Жалган Балким ошон сен же. Не адахан боғун жеп алдым. Hadi cevey, sen cesin ошо. Адам экен. Буякта ошентсеңиз. Жыйынтыктап койду. Анткенде биринчиден элди алдады.
тугу жок болчу. Экинчиден маселе чечилген жок. Анан 908 горизонтал жогунун нерсе жок. Азыр жердин астын ылайка басып 900 эмес 800ге жеткизгенде да айылды каптап кетет. Ал маселе качан каралган? Ошол келишим түзүлгөндө 908 горизонтал дегенде жердин асты чуңкур болчу. Бирок лайка толуп сайлардан суулардан агып келген. Лайка толуп азыр 900 горизонталга чыкканда биздин айылды каптап кетиши, алгайын каптап кетиши коркунучу бар. Булар аны эсепке албай атат. Жердин асты лай менен толуп болгон. Айтмакчыбыз ошо. Анан дагы бир айта турган нерсе акырында жанакы Ташиевке берген суроосу жоопсуз калды. Былтыры Куршап айылдык стадионунда берилген убадасы аткарылган жок. Ошону элдин алдына чыгып ачыгынча жарыялады. Мен айтам ошо. Аты жөнүңүздү айтып. Нурлан ким? Нурлан ким? Исраилов Мирлан. Кызлакка нерсе болуп атат. Баарында сууга мамдак жеткизип койсоңуздар. Бул жерде көрүп атасыздар, ар кандай адамдар келип алып Атахан Мадумаровду ортого тыгып атат. Бул жерде Атахан Мадумаровдун эч кандай сөз жок. Сөз бир эле ошо температура туралы эле сөз болуп атат. Элдин талабы ошол. Ошол элге калсын ошол эле. Бул жерде Мадумаров дагы жөнүндө сөз жок, башка дагы жөнүндө сөз жок. Ошол Ташиев